киши менин устатым болуп калганга ушундай сүйүнөм. Бул да менин Кудайдын бир тагдырымдын бир сонун белеги катары болобун да. Мага жолдошум тааштай келсин. Мындай мактанып Семейный бизе деле. Эме агай мага 3 нерседен Кудай жакшы нерсени айткан экен. Сыймыктанам да. Эң биринчи мага Кудай эң жакшы энени берген. Апам аябай билимдүү адам болгон. Мен чагып жеткениме апамдын салымы аябай чоң. Экинчи мага Кудай мугалимдерден айткан. Мен жакшы мектептен билим алдым. Жакшы адамдардан үлгү алдым, тарбия алдым. Мына Шакен эжейим, мен экинчи апамдай эле көрөм. Жазасы жытын салып кетем. Шакен эжейтин эмес. Шагирт ушундай десе кандай бакыт, Шакен эже. Андан кийин Дамира эжейим. Мен эжейдин кызыл туфлисиндей туфли кийсем экен деп иштетип жүрүм. Ошол туфли такыр эсимде, дайыма эжейдей кийинсем экен деп жүрүм. Анан Жангорос Карметовичтин аялында Айнагүл эженикинде шляпамды иштетиштим да. Мен кээде ушундай көп семинарларга кетип калам. Кээде күнү-түнү компьютер кайрылбайм, сөзсүз мени мындай колдоп кетет. Кымбатка кайрылдым эле, идея жакты сразу эле менен чоң бир команда болуп иштеп кеттим. Анан Алтынбек агай сизге рахмат. Биз лицейди сагынабыз. Анткени биздин детствобуз ошол жерде өткөн. Биздин эң жакшы күндөрүбүз ошол жерде өткөн. Кээде жүйөгежи менен Шакен эже да жок, Нуржамал эже жок болсо мындай барыбыз келет, бирок эч ким тосуп албайт го деп биз өтүп кеттик. Раиса эже бар экен да, мен караколго келген сайын келип турам. Раиса эже бар экен да, мен аны билбептирмин. Аябай сагынабыз чын эле ошол мектебибизге. Анан ошо Жангорос Карметовичке да ушунча ыраазымын. Биз ушул мектепти ачып, ошол мектепте биз окуп калганыбызга. Агай бар болуңуз. Мен сизди тапканда Ахметтен беришпеттер кыйкыргам. Эврика, мен деген өмүр бою издеген таптым. Мен кантип жакшы эне болом деп эң биринчи ошол боюнча изденип баштаганда, кантип мен жакшы эне болом деп. Андан кийин кантип азыр болсо мен кантип жакшы мугалим болом. Мен кантип Гапыр агайдын жасаган эмгегин 100дөн 1-ин жасайм деген эме урам мен иштеп келатам да. Замира менен келсек, акимиятта 200-300 адам отурат. Силердин чындыгында лицейиңердин тарбиясын алган балдар, кыздар башкача экен да. Ошо 300 адамдын арасында аттын кашкасыдай болуп туруп, ушу кичинекей ичпалактай кызыңар улам суроо берип, улам жайнап, бир мындай тонзадай да. Анан мен ушул районо отурат, акимдин замы отурат, анан мен айттым, бул кыз эчкей каяктан десем, анан мага түшүндүрүштү. Анан кийин эртеси кандай мындай сый тамак болуп атат. Мен айттым, ошо кызды чакырып келгиле менин алдыма. Келди эле, андай отуруп атат. Мен айттым, жок, мен жаныма, мен алдыма отур деп, бул жака өткөзүп, эмнеси үчүн? Идиреги үчүн. Ошонун жан дүйнөсү үчүн. А бул көрсө сиздердин тарбияңыздар экен, лицейдин. Рахмат сиздерге. Сен азыр өтө жакшы мага Кудай ушундай бериптир. Апа айайым деген сөздің ар жағында дағы кішкене мағына бар. Тура. Ертең сіздер алтындар көл жергесінен сырттары азыр қаяқтан келіп қанағат оқып атса, самолет менен учуп ертең дальшыда кишилер сизди мындай аяш керек да азыр. Биз эчтеке көрбөгөн эмедей эле сууну жаадыра берсек, сиздер да чарчайсыздар. Азыр деген эң негизгиси онлайн канча сабактарыңыздар турат. Эң бакыттуубуз агай. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр дейли ушул көл жергесине дайыр келип, бир жакшы иш-чарада эртең Кудай берсе бир жакшы Кудай буйруган болуп атат. Сөз алдында Эрлан агайдан кечирим сурайын агай. Сөзүңүзгө суроо жоопту кичине мен эметип койдум. Ал аябай кызып кетсек, эртең сиздер чарчаңкы болуп, эметип калат деп ойлодум да. Баягы устатынан өтпөгөн шакирт болбойт деген сөз бар. Мен сизге да айткым келет агай, ар бир сөзгө кайра жооп берген акысы менен кылып аткандай мен ар бириңиздерге мен ыраазымын. Жолдош агай, Алтынбек агай жолдош болсоңуз дагы негизи үй бүлөдө жолдош колдонбойм.
eç kaçan önümü bolboyt. Meyli ayal kişi, meyli erkek kişi. Ballarınızlar menen eşip жүргөн эжекелер, зарнеже, sizler деген бул өсөйүн деп мен аябай сүйүнүп атам ушундай көлдөн мына үч эжеке биякта чуркап жүрүшөт. Мына биз баарыбыз ата-энелер бул бир тилектеш адамдар. Тилегиңизди дайыма колдойбуз. Ошон үчүн жанагы сертификаттарды биргизели, биз да жардам берели. Агай өлкөнүн тиги башынан айтып атса, эмне үчүн туура ойду айтып атса, биз туруп алышыбыз керек деген ойдон алысбыз. Ошондуктан жанагынын баарын карап, бир форматта, бир оюбуз менен, билбесек шакирттериңиз менен, сиз менен байланышкан күндөр менен жакшы иштерди алып бара берели. Андан сырткары эртеңки иш-чарада агай, азыр бул жерде энелер мектеби жөнүндө көп сөздөр болуп атат. Эртең Зарим эжекем жакшы сөз айтты, кээ бир директорлор, мен Африкада эле жүргөн директор турбайбы деп агайдын сөзүн, сиздин сөзүңүздү айтып атат. Мен ошол сөзүндө айтам, сиз айткандай чын эле кээ бир директорлор баягы келип ойлойт, мен муну билем да, мен мектебин ата-энелерим иштеп атпайбы деп. Анан бир убакыт өткөндөн кийин ал унанып өзү түшүнөт. Түшүнбөгөн жетекчи ал өзүнүн ордун табат. Андан ушул эртеңки күндө биз ата-энелер мектебинен сырткары бир элементардык эки ата-эненин башы бош албай, краска бөлдүрө албаган директорлорго да сиздин лекцияларыңыз бар. Жетекчилер жөнүндө айтылып атат. Педагогикалык колледж бар. Ошол педагогикалык колледждин директору жана анын мугалимдери келет. Ошонун коомдук ишмерлерин чакырдык. Анан бизде эл мугалими ушул кээ бирөө көз өтүп кетти тилекке каршы ушул Саякбаева Турар эже бар, ушул лицейде иштеген, ал кишинин көзү тирүү. Мына ошол киши да эртең сиздин жаныңызда отуруп, ал киши дагы баягы эл мугалимдери, мыктылар, ардагерлер биздин жаштардын алдында турса, биз үчүн өзүнчө стимул болуп, алда бир багып кетет экен агай. Ошондуктан чоң форматта ойлоруңузду карадык агай. Буга чейин көптөгөн чет мамлекеттин усулдарынан мектеп мугалимдери чаташып калды. Мына ошол жерден кайсынысы пайдалуу экенин, кайсынысы эффект берерин, жыйынтык береринен чаташып калган заман. Себеби мен мектепте 7 жыл директор болдум. Анан эле бир методиканы өнүктүрүп келатсак, дагы бир методика келет, ошентип анан кетти, кыска саттарын айтпай эле коелу. Себеби азыркы учурда да колдонуп атабыз. Сиздин азыркы учурдагы автордук программаңыз ошол бүт чет өлкөнүн методикаларын алып туруп, биздин Кыргызстандын кыргыз үчүн жасалган чыныгы эффектүү усулдардын бири. Ошон үчүн биз муну учурдун мыкты бир жыйып бере турган усулу катары биз муну республикага жайылтканга, областыбызга жайылтканга милдеттүүбүз. Андыктан эртең ушун агай сизге Кудай күч кубат берсин, шакирттериңиз өсүп келаткан күч кубат берсин. Азыркы сиздер айтып аткан идеяңыз мен экзамен алдыртып окутуп туруп жайылткан ар бир директорго керек. Муну деген сиз менен өзүнчө эртең сүйлөшүп туруп, кантип жайылттыңыз усулуңузду үйрөнүп алып биз аны да караш керек экен. Бир мектептин бир мектеп менен мындай салыштырып, жанагыдай сиздиндей бир өзүнчө ыкма экен да сиздики да. Ар бирибизде мыкты ыкмалар бар, ушул чет өлкөнүкүндөй бир башадашкан ыкмалар деле өзүбүздүн эффект бере турган ыкмалардын ичине кошо берсек өсөт экенбиз. Эртең күч кубат берсин Кудай Таала бизге. Агай сиздер оорубаңыздар, бар болуңуздар, энергияңыздар дайым бар болсун. Ушундай жаш кезде мынакей сизде болгон уулдарды, кыздарды ээчип, өзүңүз үйрөнүп, жөнөкөйлүгүңүз менен баардыгыңызга ушундай жакшы бир багажыңызды арнай берсеңиздер, анан ак канаттан согат биз калганын Кудай буйрса жайылта берели методиканы. Бүгүнкү күнүбүздүн ээсине бирже мынакей фанаттар Салтанат эжедей болгон өзү да мыкты адамдар бар. Азыркы мына Эмир эже, Кымбат эже, Назгүл эжелер. Областыбызда дагы 3 курстан атайын ушул ата-энелер мектеби боюнча дайыма сиздин усулдарды жайылтуу боюнча сол иштерди алып барып атат. Областта куратыр Дамир Абдиевна. Биз буюрса ушул баягы иштерди мындан дагы мына сиз менен Кудай буйругу таанышып алыптырбыз. Мындан дагы жакшы көбөйтүп, чоңойтконго аракет кылабыз. Азыр канчалык байланышыбыз көп болсо жекелер ошончо жайылтып жакшы иштерди жасайбыз. Рахмат болсун. Сөзүмдү жыйынтыктарыбыздын баягы эмеси сөзү. Жусуп Баласагынын сөзү бар экен агай.
Билимибиз жугумдуу болсун, айтканыбыз уюмдуу болсун. Ой. Ушу менен жыйынтыктап барышыбыз эң жакшы кез. Рахмат. Алдында ата-энелерди окутуу боюнча бизде 5 күн окутту долбоор менен. Ошо долбоорду жактап кыргыз жаранын ичинде бүгүнкү күндө кандай окутуш керек ата-энелерди, же болбосо окуучулар менен кандай иштеш керек деген. Ош университетте Атайын Жыркал деген агай бар экен, ал киши илимдин кандидаты, мыкты ушул өзүнүн баягы усулдарын иштеп чыгыптыр. Анан ошол өзүнүн усулдарын бизге окутуп атат да. Анан ал жерде баягы биз ар бир облас жактап сүйлөп атканда биз Алагай өзү кандидат экен, мыкты адам экен. Жанында жаш шакирттер бар экен, Эрлан мырза кыздары бар экен. Анан алар дагы жашоодо капырагайлар көп да. Бирок эл республикалык деңгээлде эл мугалим болгон адамдар аз. Бирок ал кишинин бою аябай толук экен. Анан бул методика деген капырагайдыкы эле турбайбы. Силер ошол эле көчүрүп алып турбайсыздар деп ал кишилерге жаны сонунусун алып келатса, Салтанат Жеңкичине баягы аларды ушинтип койсо эле жаман болуп калат. Анан 7 жыл мектепте директор болуп жүргөн, муну областта отделдин жетекчиси болуп, областта методист болуп жүрүп, менде кичине баягы жетекчилик мүмкүндүк эмеден өткөн окшойм. Анан ал кишилерди кайра көтөрүш үчүн капырагайды талас деле айтып турбайсызбы, кое турбайсызбы, Ошду деле окуп көрөлү деп тамашалап аларды кайра көтөрүп коюп атат. Сөздүн мааниси ошол болчу. Бирок мен ошол эле учурда сиздин өткөн, андыктан Салтанат эже экөөбүз дагы Кудай буйрса мен ойлойм, жашоодо деген көптөгөн дүйшөн өткөн, Чыңгыз Айтматов өткөн адамдар. Азыркы сөзүңүз мага аябай таасирленип жакты. Ушул дайыма үстүңүздөгү шакиртиңизди, устазыңызды, астыңыздагы шакирттериңизди айтып жүргөн, ортодогу жөнөкөйлүгүңүздү мен жана белгиледим. Мына ушундай адамдар болсо биз алдыда жыла беребиз. Биз ар багыттуу 7 област биргеликте жыла беришибиз керек. Оштон дагы сиздей болгон агайлар чыгыш керек. Алар да өзүнүн методикасын жайылтып беришет. Көлдөн да чыгып аткан усулдарды биз азыр мына сиз айткандай жайылтыш керек. Менин максатым ошол жерде болчу. Салтанат эжем азыр мага четко сүрөбөрдү сактап жүргөн экен. Мен ошол жерден калыстык кылып, кичине баягы тамашачыңга салып анан тигилердин кичине тигилер багыштар чүнчүп калган. Туура, рахмат.